бир сөз менен айтканда акысы жок. Бирок кичине талдап келсек, азыр дүйнөдө глобализация болуп атат деп мен бекер айткан жокмун. Абдан чоң өнүккөн өскөн мамлекеттер өздөрүнүн таасирин чабал мамлекеттерге, кичине мамлекеттерге же өсүп өнүп аткан мамлекеттерге тийгизүүгө аракет кылганы бул ачуу чындык. А чоң мамлекеттер деп кимди эсептейбиз? Мына Европадагы мамлекеттер, Америка, Россия, Кытай деген. Тем более бул мамлекеттер бизге айрыкча Кытай, Россия, Америка абдан стратегиялык кызыкчылыгы, мындай кесилишкен кесилишкен полияда турабыз десем жаңылыштык болбойт. Ошон үчүн мамлекеттин өкүлдөрү баягындай бир аракет менен жардам беребиз дегенде мындай менен өздөрүн ориентировать эткенге аракет кылышы мүмкүн. Бирок бул туура эмес. Бул оондо дагы башка мындай бир мыйзамдуу каралган мыйзамдарда дагы башка бир мамлекеттин ички саясатына болгондо дагы ички өнүгүп өсүүсүнө тийишүү, жанга таасир берүү, жанга аралашуу бул абдан туура эмес. Мейли чоң, мейли кичинекей мамлекет болбосун. Себеби мамлекеттин тагдыры элдин тагдыры. Муну ошол эл өзү чечиш керек, мамлекет өзү чечиш керек. Ал эми эгерде биз өзүбүз мынакындай айткандай ынтымакка келип, ушул багытта бир топ иштерди, алгылыктуу иштерди жасап, өсүп өнүгүү жолуна түшсөк, мен ишенем, дүйнөдөгү чоң мамлекеттер дагы канчалык чоң болбосун сөзсүз мамиле жасайт. Себеби өзүн сыйлаган инсан менен башкалар эсептешет. Аны менен обязательно, значит, мындай бир байланыштарды, ар багыттагы байланыштарды түзүүгө аракет кылат. Мамлекет деле ошондой. Эгерде биз өзүбүздүн мамлекетибизди, элибизди сыйласак, өзүбүздүн ички саясатыбызды, ички экономикалык мындай бир багыттагы иш аракеттерибиздин бардыгын өзүбүздүн күчүбүз менен бутка коюп алсак, бардык мамлекеттер биз менен эсептешет, биз менен мамиле жасайт. Мен ушунга абдан толук ишенем. Ошон үчүн кээ бир убактарда баягы биздин чиновниктер кичине дипломатиялык жактан чабалдык кылып, жанакындай маалдарда айталык өзүнүн патриоттук, айталык инсандык мындай пикирлерин ачык айта албаганы мени кичине өкүндүрөт да. Жанакындай маалдарда айталык ошол кишилер менен сүйлөшүп аткандар, сиздин ушул айткандыгыңызга чоң рахмат. Учуру келгенде сүйлөшөбүз, бирок биздин ички саясатыбызга аралашканыңыз туура эмес болуп калат деген сөз менен токтотуп коюш керек болчу.